Здравствуйте, меня зовут Кайрат, мне 30 лет, я из города Бишкек. А мои мысли, мои скакуны, вас пришпоривать нету нужды. Вы аллюром несетесь и не признаете узды. Эй, мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь, отгоняя безумие ветром крыльев, эскадрон моих мыслей шальных. А прекрасных огонь я обожаю. Скажите, что иного я счастья не желаю. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Это же другое дело. Да! Это для меня показатель мужского вокала. Это самое высшее, что я слышал вообще. Когда я очень хочу послушать его еще раз. Ырчы Кайрат Биримбердиев Орусиянын Россия 1 телеканалында былтыртан бери экинчи ирет уюштурулуп жаткан главный сцена сынагынын ар бир этабынан ийгиликтүү өтүп финалына чейин жеттим. Мына бүгүн Манас аба майданында анын кесиптештери жана достору чыдамсыздык менен күтүп турушат. Ал эми азыр Кайратты күтүп алып, биз дагы кубаныч менен тең бөлүшөбүз. Ага чейин достордун оюн уксак, Куралбай эке, сиз атайын ушул досуңузду күтүп келген экенсиз. Ооба, мен гана эмес, мына ушул жерде турган мырза айымдын баардыгы Кайрат үчүн келип отурабыз. Биз Кайратты кечээки достор эмеспиз, биз Кайраттан мурун Кайрат боло элекке чейинки досторбуз. Ошон үчүн ушул жерде чогулуп отурабыз. Эмоцияларды айтып кетсек, аябай кубанып, биз ар передача чыккан сайын Кайратты көрөбүз деп күтүп, ушул жарым канча болду? 2 айдан бери Кайрат үчүн сүйүнүп жүрөбүз. Андыктан бүгүн тосуп алчу моменти да келди. Geçen gün эле bir байкенин айтып берип атканын эсип кеттим. Биздин убагында бир союз учурунда олимпиадалык чемпион болгон Андрей Курнявка деген ошол бир жактан бир биринчи орунду алып келген кезде дейт, ушундай бир болуп калган окшойт. Мүмкүн тагдыр ошондой болуп калганбы? Келгенде аэропортто жалгыз келинчеги гүл менен тосуп алган экен дейт. Анан мен ошондой болобу деп башкача элестетип аттым эле, бирок чыкканда досторум, жакын адамдарым, тааныштар баары сиздер ушундай бир шаң менен, бир шарапат менен тосуп алганда башкача болуп атам да, бир ушундай кубанычта болуп атам. Кайрат мырза, ушул ийгилигиңиз менен сизди биздин жалпы эмгек жамаатыбыз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан эми ушул сынак тууралуу кененирээк токтолсоңуз абдан жакшы болот эле. Главная сцена сынагы бул британиялык X-Factor сынагынын Россиядагы мындайча айтканда прототиби. Булар атын өзгөртүп, эми автордук правасы менен кадимкидей атын өзгөртүп туруп иштешет. Главная сцена сынагына жайдын бир августтун аяк чендеринде интернеттен онлайн заявка жөнөткөм, анкета толтуруп жөнөткөм. Күткөн деле эмесмин, жооп келеби деп. Баягы эми эмне кандай болуп кетет эми деп туруп эле жөнөтүп койгом. Анан кийин сентябрдын орто чендеринде биз гастролдо Ош шаарында жүргөн кезде чалып калышты. 18 сентябрда биринчи кастингке келиңиз деп. Анан кийин биринчи кастингке 18 сентябрда барып, ал жерден ырдап, анан ошол жерден өзүңүздөр күбө болгондой Диана Арбенина ошол жерде отурган жюриде. Ал жерде эми съемка эмес болчу, тарткан эмес, мындай эле отбор кылып тандап алышкан. 600-700дөй Россия шаарларынын ичинен жана ошондой эле жакынкы Кавказ, Белоруссия, Украина, СНГ мамлекеттеринен келген катышуучулардын арасынан ошо 600-дун ичинен бир 70 же 50 катышуучу өттүк. Ошентип андан кийин октябрдын баш чендеринде барып туруп
биринчи четверть финал чейрек финалга жолдомо алдык. Ал съемкага өзүңүздөр күбөсүздөр. Ал жерде Арбенина баягы мен ырдаган ырды эстеп кетип, ошону ырдап бер азыр деп колдоп сүрөп кетти, алдыга сүрөп кетти. Андан кийин бир 2-3 күн өтпөй эле кайра тартып алды дагы. Кийинки жарым финалга, анан финалга өткөн учурлардын бардыгын тартып алды. Бардык конкурстун жүрүшү боюнча ыр тандоодо жана башка ушундай бир чыгармачылык жагынан бизге саунд продюсер деп коет Андрей Косинский ошол жардам берип жүрдү. Анын командасында бир 5-6 ырчы болдук. Бирок ошонун ичинен финалга мен эле өттүм, менимче. 18 финалист болдук. 18 финалисттин ичинен 6 супер финалистти алып калды. Ошол 6 супер финалисттин ичине кирдим мен. Ага эми ошол жаңы жылдын 1-числолорунда күбө болосуздар. Жалпы эл. Анан кийин 6 супер финалисттин ичинен биринчи орунду эми чын айтканда Арсений Бородинге берди. Экинчи орунду Рекорд оркестр. Үчүнчү орунду Василий Уриевский алды. Шуманам и гоманам и гамам, путь свой начинай к Сурбакану. Пряник, ливень, резли и косой. И продрогнет юная овца. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. И все не сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с собой. И если мы хотим, чтоб там было куда вернуться, время вернуться домой. Что это такое? Просто жуть, уть. Не уснуть мне больше, не уснуть. Как весною горная река, музыка грохочет с потолка. Эй, вы там наверху, от вас опять спасения нет. Не могу больше слушать, я этот ваш кардебалет. Эми калган үчөөбүз супер финалист деген наамга эле татыктуу болдук. Бирок эми билбейм, мен үчүн, мисалы үчүн, бул нерсе Кыргызстандын тарыхында ушундай бир эстрада, эч бир эстрада ырчысы ушундай Россиянын, килтейген Россиянын мамлекеттик Кремль сарайында концертке чыгып көргөн эмес экен. Мен биринчи экенмин, первый космонавт дегенде. Анан мен үчүн ошол деле сыймык, баягы бир жетишкендик болуп атат. Мен даже финалга жетем деп дагы элестеткен эмесмин, түшүмө да кирген эмес. Кудайга шүгүр, мына орустун жюрилери, мына өзүңүздөр күбө болгондой, акыйкат көз карашта болуп, ошол финалга чейин сүрөп, колдоп туруп финалга жеткизишти. Эми бирок финалда чечим кандай болду, эми ал бир Кудай билет, чын айтканда. Кремльдеги концертте «Голос» телепроектинин финалисти, катышуучусу жана ошондой эле главная сценада биз менен чогуу катышып келатып, анан жарым финалдан өтпөй калган Ачи Пурцеладзе деген грузиялык ырчы менен «Скажите, девушки, подружки ваши» баягы башындагы ырдаган эле ырды экөөбүз дуэт түрүндө ырдадык. Менимче аябай кызыктуу, аранжировкасы дагы аябай кызыктуу болду. Аткаруубуз дагы ушунчалык бир, мен билбейм, мага жакты. Кол ирисине тартат дегендей, орустар өздөрүнө тартып койду деп бир мындай ыза болгон жоксузбу? Эми антип ыза боло тургандай билбейм. Мисалы үчүн мынтип айтса болот да, мени да финалга чейин деле ушунчалык алып келе тургандай. Мисалы үчүн мен аларга ким элем да? Арбенинага, мисалы үчүн Пресниковго, Ваенгага, Боярскийге, баарына эле да, мисалы үчүн Валерий Леонтьевке. Мен аларга тааныш эмесмин. Мен аларга бир жакшы сүйлөп койгон жокмун барып. Мүмкүн алар ушул убакка чейин акыйкат менен көз караш кылышты. Анан тартты же тартпады деп деле ойлобойм. Эми билбейм кантип бул суроого кандай жооп берип. Биринчи болбосо дагы экинчи же үчүнчү орунга татыктуу элем деген ой жаралдыбы сизде? Экинчи орунду алышым керек болчу, бирок жок дегенде үчүнчүнү алышым керек болчу, чын айтканда.
бирок көптөр мына кечээ эле экөөбүз деле Москвада океанариумда жүрсөк, бир 45-50 жаш курактагы орус киши басып келип, вы же Кайратбек деп келип таанып, биз сен үчүн абдан күйүп атабыз, мы болеем за тебя, мы хотим, чтобы ты занял первое место деп аябай ушинтип айтты. Анан биз ага финал ушундай болду деп айтып берсек, ай деп өкүнүп, Арсений эмес, сен татыктуу болчуң биринчи орунга, биз үй бүлөбүз менен, кошуналарыбыз менен баарыбыз сен үчүн күйүп атабыз деп ушундай бир жакшы сөздөрүн айтты. Эми мүмкүн эл өзү мүмкүн жүрөгүнөн чечим чыгарып койгон. Калыстар тобунда ошол Арбенин, Пресняков аябай сизди мактап турушту да, анан мындай байкашыбызча Валерий мырза бир аз эми жакшы дегендей эле ой пикирин айтып атты. Эмне үчүн деп айтасыз? негизи ал Леонтьев деген негизи өзү башынан эле баардыгына көптүгүнө мындай негативдүү сөздөрдү көп айтып аткан, ага жагуу негизи аябай кыйын болчу. Анткени ал эстрадада канча жылдан бери жүрөт, анан кийин мисалы үчүн ал көп таланттарды көрүп койгон, ошон үчүн аны кызыктыруу, ага дагы жагуу эң кыйын маселе баардыгына болду да. Талабы, требованиясы. Сен элди кызыктыр деп атат да. Үнүң жакшы дейт. Кудайдан келген үнүң бар экен, аны мойнубузга алдык дейт, бирок сен элди кызыктыр дейт, бир нерсе кыл дейт. Анан ошол бир нерсе жагынан ушундай бир арттагы бир мүмкүн бир от күйүп кеткенби, ушундай жагынан ал концерттин уюштуруучуларынын мойнундагы нерсе болчу. Көпчүлүк адамдар мына форма боюнча, анан кийин ошол бир шоу жагынан мага көп суроо келди. Ал концерттин уюштуруучулары кыла турган нерсе болчу. Мисалы үчүн биз кийип чыккан форманы деле баштан аяк костюмерлер кийгизет. Биз бул ырдайсың, бул кийимди кийесиң дегендей болот. Анан эми алар көптөн бери иштеп калган профессионал адамдар билет да. Анан биз каршылык көрсөтпөйлү, ошол кандай айтылса ошондой чыгып ырдап аттык да. Анан кийин ошол Валерий Леонтьевке деле бирок ыраазымын, себеп дегенде финалда эч кандай сөзү жок. Бир эле айтты, бүгүнкү финалда сиз өсүпсүз, сиз 6 суперфиналисттин ичине кирүүгө татыктуусуз деп айтты. Ваенга сизге телефон чалам, анан сунушум бар деп айтып жатты эле, анан телефон чалдыбы? Ваенган администратору, директору телефон номерибизди алды, Бишкектеги номерди дагы, Москвадагы номерди дагы. Концерт бүткөндөн кийин келинчем экөөбүз коридордо басып келатсак, ошол гримеркасынан жаңы эле чыгып келаткан экен. Анан кийин жолугуп айтты, Кудайым буйруса, январдын аяк чендеринде мен ошол анда мурун эле угуп аткам, январдын 28-и Ваенган туулган күнү экен. Ошол ар бир туулган күнү сайын, жыл сайын Санкт-Петербург өзүнүн өскөн жери, ошол жерде чоң концерт уюштурат экен. Ошол концертке катышып бер деп чакырды. Андан кийин мүмкүн концерт учурунда дагы мен ошол жерден бир сунуштар чөбү деп атам да. Жубайыңызга сөз берели, айтсаңыз, сиз ушундай бир көзүңүзгө жаш тегеренгенче колдоп турдуңуз да, анан багы жолдошум ушул финалга жетет деген ишеним болдубу сизде? Баягы аял заттын туюму болот го. Албетте мен негизи Кайраттын таланттуулугуна эч качан сомнение кармаган эмесмин да. Анан кийин эмне үчүн ушундай толкунданып, ошол жактан көзүмөн жаш тегеренгендердин себеби мен Кайраттын жеңишине гана эмес, ошо бүткүл Кыргызстандын жеңишин ойлоп аттым да. Эгерде биз мисалы үчүн финалга өтпөй калсак, кантип ошол жаңылык менен Кыргызстанга келебиз деп ошон үчүн аябай ыйлап ушундай толкундандым да. Анан кийин өткөндөн кийин дагы аябай толкундандым. Кайрат мырза, сизге акыркы суроолордун бири, эми айтсаңыз, ушул сынак учурунда орус туугандар мындай кыргыздарга кандай мамиле кылышат экен, ачыгы болгондо? Сынак болуп аткан учурда, тартылуу болуп аткан учурда, эми башында баягы эң биринчи кастингке барганда жана 500-600 адам жүрдү дедим го. Мен жалгыз азиат болчумун. Мындай эки жагым карап аябай бир башкача болуп эле, чын айтканда башкача болуп аттым. Анан бирок кийин мына колдоого келди, келинчегим, досторум келгенден кийин коркпой дагы, мындай сүрдөбөй да калдым. Бирок ошол учурда деле конкурска катышып, сынакка катышып жүргөн адамдар бир кандайдыр бири менен иши деле жоктой, ал ар ким өзүнүн баягы азыркы чыгып аткан выходун ойлонот. Кантип ырдайм, эмне кылам, кантип оңго басам, солго басам деп ошону ойлойт да аларчы. Анан бири-бирине баягы бир
бут тосмойбу же ушундайды алар не до этого деп коет го, ойлонбойт экен да анын нерсени деле. Биз деле ошондой жүрдүк, эч кимге каршылык көрсөтпөй. Бирок жарым финалдар тартылып калган уже кезде достошуп да калдык. Бири бирибизге баягы ачык айтып калдык. Мен сен үчүн я за тебя болею десең, ал дагы я за тебя болею. Сен жакшырдайсың, молодец деп кучакташып, достошуп да калдык. Ушул сынактан эми өзүңүзгө кандай тажрыйба топтодуңуз? Бул сынакта Москвадагы 3 ай жашаганыбыз деле чоң сынак болду, чын айтканда. Анан Москвада классташ балабыз, мен классташ балам Бектурсунов Азамат деп атын айтып коеюн. Атын атасаң куту сүйнөт деп биздин айылдыктар таанып сүйүнүшөттүр. Баягы квартира алат. Анан кийин ошол биз барган кезде бөлмөсү бир бөлмө бошоп калып, ошол бөлмөдө жашадык. Албетте Москванын борборунан центринен алысыраак, бир 25-30 километр алысыраак, бирок ал жакта метро менен тез-тез эле баягы жетип аласың каалаган жериңе. Тажрыйба тууралуу ошо эстеп кетпедимби? Биздин кыргыз элибиз өтө ынтымактуу, өтө өзүнүн баягы жаңдан чыгып келаткан жараны үчүн ушунчалык күйгөн, ушунчалык колдоону көрсөткөн эл экенин мына ошол жерден сездим. Себеп дегенде интернет булактарынан, башка жактан, телефондордон чалып дагы бүтүн кыргыз эли сен үчүн күйүп атат, кайрат, алга деп ушундай колдоосун көрсөтүп, көпчүлүк адамдар баягы WhatsApp'тагы голосовой деп коет го, үн менен сообщение, кайрат, ушундай денем чымырап, көзүмө жаш алып жибердим, азаматсың дешип, ушундай күйгөндөрүн угуп, окуп, ушундай демди сездим кыргыз элинен. Мен ошон үчүн элибизге ушундай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиз буга чейин Кыргызстанда сынактарга катышып жүргөндө баягы калыстар тобу негедир өткөзбөй койчу да, анан сизде мындай ой жаралды, ушул кыргыздар баалай албаган талантты ушул орустар баалады деп. Эми ал боюнча кандай айтсам болот? Айтчы өзүң элечи. Эми кандай десем, ошол эми чынын айтканда баалашкан жок, чындыктанчы. Анан эми азыр ойлойм, азыр элибиздин көзү ачылды, Кайраттын таланты кандай экенин. Анан кийин мүмкүн эмес, бул чындык, ошол жеңилүүлөр Кайратка чоң күч берди. Мүмкүн ошол кездерде Кайрат жеңип алган болсо, мынчалык деңгээлге жетпейт болчу, мынчалыкка өспөйт болчу да. Ошол ар бир жеңилүү Кайратка чоң күч кубат берип. Баягы анча-мынча жеңиштер да адамды мүмкүн бошотуп коет. Мен каалаган максатыма жеттим, болду деп коет мүмкүнчү. Мисалы мына кечеги финалда деле биринчи орунду албай калганым мага ушундай баягы жеңилген күрөшкө тойбойт дейт го. Эми албетте Кремльге чыгып туруп, финалга чыгып ырдаганым бир жагынан толкундануу болуп, бир жагынан кубаныч болуп атса, бир жагынан биринчи орунду же экинчи орунду албай калганым үчүн ушундай тырышып, эми силерге көрсөтөм, карап тургула деп туруп, Кудайым буйрса алдыда пландар бар, Кудай буйрса дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз.